Айылап айтса бүтпөгөн, айткан сайын түтөгөн, башканы коюп манастайт, нуру тамсын түндүктөн. Буруттардын булут өңдү жашоосу Саякбайдын манасында көктөгөн деп акындардын ырсабында жазылгандай телек. Мына чындыгында бизди буруттап койгондо, илгерки бир манастардын доорунда, кыргыздарда. Чындыгында жашообуз булуттардыкындай болгон экен. Саякбайдын манасында көрүп атабыз да. Себеби биз кайда гана барып көчүп, кайда гана жашабаган элбиз. Туурабы? Кайда гана жүрбөгөн. Мына манаста өзү айтат, куралы таптап, куш кылдым, курама жийип журт кылдым деп. Демек ошол кезде Манас атабыз мынакей Алтайга кетсе дагы, ошото төрөлсө дагы атасы теги мурдагы Ногой хандын балдары Балакандан Карахан деп атпайбы? Каракандан анан кийин би Жакып Үсөндөр болуп атпайбы аларчы. Анан Жакыптын мынакей ошо жака кара балта менен кетип калып, Алтайда жүргөн мезгилдерде анан кийин жанакындай чийирди эненин Бактөлөт ошондой эле Жакып ата үчөө бирдей түш көрүшү ошол убактарда анан кийин Манас төрөлөт эмеспи? Мына ошол убактарда Манас төрөлүп, Манас өсүп дегенде кыркыруу кыргыздан чоро күтүп чогултуп баардыгын тең элди. Хан болуп көтөрүлүп ошол убактарда. Анан бир мамлекет түптөгөн деп айтылат. Анан Манастын чындыгында өзү Манасчы катарында айтып жүрөсүңөр, анын түгөнбөгөн тарыхый окуялар бар. Манастын түгөнбөгөн бир касиети бар адамдарга. Дем күч бере турган, рухун көтөрө турган. Бекерден Чыңгыз Айтматов Манас кыргыз рухунун туу чокуш деп айтпаса керек да. Ошону анан Манасты ушул сен өзүң кандай айтып калдың? Анан Манас деген кандай өзүнүн негизи? Кайсы жерлерде мына ошол жактан келип Алтайдан келип биздин өзүбүздүн жерге келет да буяка. Туурабы? Ата теги өскөн жерлерге. Мына ушул убактарда дагы жанакындай Алоке деген хан чыгып, элдин баарын сүргүнгө айдап аргайга кыргыздарды. Бирөө кетип Беренге деп атпайбы, бирөө кетип түшүп кетти Тереңге деп, бирөө кетти Алтайга, бирөө кетти Каңгайга деп бекерден айтылган эмес да ошол жерлердечи. Мына ушул жерде сөз баштасак дедим эле. Биз ушул Ысык көлдүн Ак Суу районуна караштуу Саргамыш айылында туулуп өстүм. Бала кезимде ошо 12 жашыман баштап мен деле баягы мурунку аталарыбызда баягы түш көрү аян алып Манас айтып калдым да. Ошондон кийин үйдөн айтып жүрдүм, талаадан баягы үйдөн айткандан баягы көп мүмкүнчүлүк болбой тартынып ата энемен сүрдөп, уялып, жашынып айтып жүрдүм да. Анан кийин ушу үйдөн айтып жүрүп, анан үйдөн айтканга деле баягы жакшы канагаттанбай, анан талаадан барып көп айтчумун. Киши көрбөгөн алыс жерге барып жалгыз отуруп айтчумун көп. Анан кийин баягы элге, журтка таанылып, элге айтып чыга баштагандан кийин анан баягы талаага барганда малчылар ошолор менен баягы кезигип туруп калгандан ошолор малчылар көп айтырчу бала кезимде. Ошентип айтып жүрдүм, районго, облуска айтып жүрдүм. Анан кийин республикага чыга баштадык. Чоң манасчы Шаабай, Каба, Уркаш абаларды, аталарды көрүп ошол кишилер менен бирге аралашып жүрдүм. Семетейчи Сейдина Молдойкеева энебизге кезиктим. Асанкан Жуманалиев деген таластык манасчы көптөгөн чоң залкар манаслар менен аралашып, ошолордун батасын алып, ошолордон сабак алып, үлгү алып, манасчылыктын жолун үйрөнүп, сырын үйрөнүп, ошол кишилер сырын ачып берип манасчылыктын. Анан ошо менен баягы менин дагы андан арда баягы манасты кеңейтип, манастын өзүнүн манасчылык нугуна түшүп кетишиме ошол кишилер, ошол залкар манасчы, семетейчи аталарыбыздын, апаларыбыздын ошол устаттык жолу чоң таасир этти да. Ошол күндөн бери ошентип Манас айтып келип атабыз. Эми тирек мындай да, Манас айтканда чындыгында манасчылар өздөрүнүн бир жакшы бир айткан мындай Манаста бөлүнгөн темалар бар да. Манастын мисалы үчүн төрөлүшү, туурабы? Анын чоңоюшу ошол убактарда мезгилдерде. Анан кийин Манастын жанагындай чоролорду күтүшү, анан чоң жинди деп аталып калышы Манастын ошол убактарда. Туурабы? Сырттан келген душмандар менен күрөшүү дегендей. Анан ошол мезгилдерде баягы жүргөн мезгилдеринде ал убакта деген жортулук заман болгон да. Чабыш деген, аргасы элдин баягы бири-бирин баягы көрөр басык дегендер, тышкы душмандар дегендер да болгон, ички душмандар да болгон. Анын арасында чындаш керек да. Жана Алоке Алтарам көбөш деп бекерден айтылбайт да, туурабы, ичинен чыккандардан. Бирок ошондой болсо дагы мына Манасчылар айткан мезгилдерде мисалы үчүн Көкөтайдын ашын айткан жерлери бар.
Жакшы айтылат. Манакей Саякбай атабыз айткан мезгилдерде жанагы тай торунун чапкан жерин, канекейин чаптырган жеринчи. Кандай ушундай бир керемет менен айтат да, адамды өзүнө тартып ала тургандай. Ушундайлар бөлүмдөр бар да. Мисалы үчүн анакейин мына азыр эле Манашчылардан да мына чогуу туруп атабыз, анакейин дагылардын айткандарын угуп атабыз дегенде, анын өзүң ушул жагынан кайсы жагына көбүрөөк токтолосуң деген да, Манастын. Кайсы? Мурунку айтып өткөн Залкар чоң манасчы ата-бабалардын айтканына кайрылсак, кээ бир манасчылар чоң азат бөлүгүнө басымдуулук жасап көп айтышкан. Кээ бир манасчылар Канекейдин тай торуну чапканын көп айтышкан. Айрым кээ бир манасчылар Канекейдин жомогун айтышкан. Айрым кээ бир манасчылар жана Көкөтөдүн ашын айтышкан. Жалпы жолунан Манасты жалпы жолунан айтышкан, бирок ошонун ичинен дагы кээ бир окуяларга көбүрөөк басымдуулук жасап айтышкан кээ бир манасчылар. Терең басым жасаган ошол убактарда. Мен эми азыр ошол чоң казат бөлүгүнөн айтып берейин. Алмамбеттин Кытайдан келатып, Коңурбайдын жылкычысы болгон Каракулга жолугуп, ошо Каракулду кууган жерден айтып берейин. Жакшы болот анда. Алмамбет эр сыргакты ээрчитип, сараланы минип, салып, сандыргалы жолго кирип, Кайгулга чыгып, Кытайдын жолун чачууга, Кыргыздын жолун ачууга, Кытайга чалганга барып, чоң Бейжиңге чейин баратып, Кытайдын чек арагай тартып койгон баатырларын, тосмолорунун баарын өлтүрүп, акырындык менен жашырын. Баарын жайлап, баарын жайгарып, жолдун баарын ачып, Кытайга барып, чет Бейжиңдеги Эсенкандын кызы Бурулчага кезигип, андан кабар алып, Бейжиңдин жолун чалып, кандай барып Кытайга кол салабыз, кандай кылып Кашенен кандай кылып уруш баштайбыз, кантип Кытайды талкалайбыз, ошонун баарын Алмамбет жайгаштырып, Кытайдын жолун чалып, чалганды мыктап алып, кайра бери карай Кыргызды көздөй тал чокунуда оорукта жаткан 42 түмөн калың колду карай Айкөл Манас Баатырды көздөй чалганды мыктап чалып, чалгандан кабар алып Алмамбет бери карай салган экен дейт. Анан эмне деген жер басып, күндөп түндөп жол жүрүп, ат аябай мол жүрүп, ийри муйру суу кечип, тоң койгон нечен тоон өтүп, аскасы бийик зоон өтүп, адыр күдүр аска ташты басып, не деген жерди басып, сыргакты Кытайдын жери менен тааныштырып, эли менен тааныштырып, суусун ичирип, туузунун наамын таттырып, өзүнүн туулуп өсүп чоңойгон жерин көргөндө Алмамбет көзүнүн жашын көлдөтүп, ошо жерде кантип туулган, ата-бабалары ким болгон, кандай балалык күндөр өткөн, башынан кандай тарыхты, кандай жашоо турмушту өткөргөн, ошонун баарын Алмамбет сыргакка төкпөй, чачпай айтып берип, атасынын ордосун көрүп, Алмамбет Бейжиңден кеткенден кийин Алмамбеттин атасынын ордосун Коңурбай келип, тамтыракайын чыгарып, өрттөп, талкалап, талынын баарын сулатып, кыйып, тамдын баарын кулатып, түп-түз кылып салган экен дейт. Ошо жактан энесинин сайган чынар багы бар экен дейт. Чынар багын көрсө, чынар багы куурап калыптыр дейт. Чынардын түбүнөн бир жалгыз чырпык чыгып калган экен дейт. Ошону көргөндө Алмамбет ошону үмүт кылып эр сыргакка айткан экен. Энем сайган чынар баг куурап калган экен, эми менен тукум калбайт экен деп капалансам, бирок түбүндө Кудай жалгап бир чырпык чыгып калган экен. Ушул энем айтчу эле. Чынарымдын түбүнөн бир чырпык чыкса, менден калган сенден тукум калат деп энем айтчу эле. Көрсө Агынай кызы Арукенин боюнда 3 айлык, 6 айлык көмөн бала боюнда калган экен. Эркек уул болот ошойт кийин Кудай буйрса деп ошондон бери карай салып, анан жолдон Коңурбайдын жылкычысы болгон, жылкычы башчысы болгон Каракул деген баатыр болгон экен. Толгон экен жылкысы 900 экен жылкысы дейт. Толгон экен жылкысы 900 экен жылкычы дейт. Ошол жылкычынын башчысы Каракул кайгулуу кылып, ок өтпөс тонду кийип, ок жетпес атты минип, каспан тоонун айланып, ай балтасын байланып, жердин сары суусун алып, жердин уусун алып, ат артып, жер чалып, жол карап жүрүп, Алмамбет Касманын суусунан жаңы кечип бери чыкканда Алмамбеттин алдынан каршы ойдо жок жерден чыккан экен дейт.
Ошондо Алмамбет Кытайча кызык тил менен дейт. Кытайча тилди сүйлөп, себеп дегенде Алмамбет Кытайдын дагы, калмактын дагы тилин билген. Өзү Кытайдын бүткүл Кытай элин аскер башчысынын баласы болуп аткандан кийин, ошол өзү Кытайда туулуп өсүп аткандан кийин Кытайдын тилин билет да. Анан өзү кыргыз экенин билгизбей, Алмамбет экенин билгизбей, Кытайча баягы ок өтпөгөн тон кийип, саралага ал каранын кара жабуусун жаап, өзү тонун өзгөртүп, сөйлөтүн өзгөртүп, сыргакка шумбул тондун желдетинин кийген, ок өтпөгөн тонун кийгизип алып келаткан экен дейт, өзүнүн кыргыз экенин билгизбей. Анан Алмамбет аң-таң калып тааный албай, же кыргыз экенин биле албай, же калмак экенин биле албай, же кашат менен желе албай, же Кытай экенин биле албай, же кыйытып жолго кире албай, баягы аң-таң калып тааный албай турду дейт. Бул ким болду деп. Анан жакындайын десе Алмамбеттин кебетесин, албетин, келбетин, сүрүн көргөндө, Алмамбеттин баатырдык түрүн көргөндө, жанындагы коштогон сыргактын тааный албай, аны дагы бул ким болду экен деп акылы жетпей аң-таң болуп турду дейт. Анан ошондо жакындашып учурашпай, алыстан учурашып сүйлөшүп, Алмамбетти жакындап, ой, алысыраак тура тур, жакындабай биринчи жөнүңдү айт деп Алмамбеттен ал жайын сурап турганда, Алмамбет өзүнүн Кытайдагы жарым кандын өзүмүн, карарган кара көзүмүн, мен ат артып жер чалып келатам, кел абыгый учурашып коелу деп каракулга кол сулса, каракул колун бербей, жакындатпай, ой, оройлук болот, мунуңуз оолагыраак туруңуз деп Алмамбеттен шек санап турат дейт. Алмамбет болсо каракулду минген торай кырынын так чылбырдан алсам деп, акыр такыр мүшкүлдү Арамкулдун башына анан кийин салсам деп, муну түрү кармап алсам, башын кесип байланып канжыгама чалсам, кыргыздын жолун ачалык, Кытайдын жолун чачалык деп турган экен дейт. Ошол жеринен Азиз кандан Алмамбет ок өтпөс тонду кийиптир, ок жетпес будан минептир, сараланы самсытып уюлгутуп ал экен, уйгумулчак буданды минген экен ошондо, ок өтпөгөн Кытайдын жарым кан тонун кийиптир, жобөрүсүң алла кең салып жолго кериптир, кош тогону карт күрөң, алтымышасы чак экен, ушу күндө карт күрөң, кулжадай көзү кызарып күйүп турган тап экен, жанында кыңгер сыргак, көкчебиз сундуң ат минип, кыл куйругун чар түйүп, сыр найзасын колулгалап, жанына жаланма кылыч байланып, кайра жатчу булуттай кар бетине айланып, эми жолго кириптир, жобөрүсүңер сырак, ала кеңди булгортуп ээрчип жүргөн кез экен, мына ошондон экичер Кытайдан кызык чалгынды чалып келген кез экен, какандык таңга барды, Алмамбет менен эр сыргак алып келген кез экен, муну ошондон алла кең. Ит өлбөстүн чөлүнөн бери карай салганда, салынган тонун тумшугу, сарадыр магурчугу, жакын кирип барганда, алга урабузун тартыптыр, ошол кезден алла кең сараланын үстүнө
Алғаранын жаусын жау алған кез екен, мұнышын төберке тақ ошол жерге жеткенде, саралың ұзын тартқаны ер сырғаққа кеп айтат, сырғағым ұқчу деп айтат. Кечемен кең бежінде тұрғанда атаңның көреді дүйі, бежінден шығып жол алып ушул қырғам қырғызға кетейін деп ой қылып жаңжалдашып тұрғанда қалың Қытай ошондо құртай болып қыжылдап, құмырсқадай быжылдап, жалғыз көзді Мадыхан Алокенің қоңырбай ылламағанның ер жолы, қай чуғыла қаман алып, кендегі теміргетен алып, құлачы жоң құтан алып, жору құйрық жон алып, қалың Қытай қолменен тағушы жерге келгенде, қачырбай қарма өзімді, чуғып таштап көзімді, сен қандың алдына тартылып баруға, қанынан бұйрық алып тұр қалың Қытай түгінгір, 42 түммен қолменен жер жайнаған молменен, алдымдан тозып тұрғанда қармайбыз деп өзімді, тағы ошентип Бұлғытай жолымды тозып тұрғанда, қолым ұлы қолменен Алокеннің зор қолша ерегіш қылып тұрғанда, ушу тұрған мен өзім қалың Қытай халқының мөңкүсө чыгып кет алгыз, торуна түшүп өлгүчө, адүйнө жүзүн көргүчө, кулак башты кестирип, түрүлөй корду кылгыча, андан көрө Кытайга алышып жатып өлөйүн, ак жазганның көрөйүн, ушу турган каңгайга алым жетсе кудурет, жар боло көрсөң булурет, казакты кыйын салайын, кылычка салып Кытайды так ошентип кырайын, кылгылык тыгылайын, бул өңдөнгөн кордука өлгөндөн кийин көнөйүн, жалым жетсе калмакты кара жерге түйгөнгөр, казбай туруп көмөйүн, чамам канча көрөйүн деп ошентип мен өзүм жаңжаңдашып турганда, маңдай тезке турушуп, мылтык атып жатартып, былчылдашып урушуп, мына ошентип турганда, жамгырды көр чокту көр, ошол болгон урта жайнап тийген окту көр, мөндү деп мөндүлөп уран чакырып, мөндүрдө кылып ок атып, жау деп жалап келген көп Кытай, жамгырдай кылып жатартып, эмиминтип турганда, жаңжаңдыга тугылганда, токтойбу десем токтолбой,
туу көчүрүп соккондой толгон жомаган ат коюп мынын ошентип турганда булут чеби бир тийип жалгыз турган өзүмө жебелүү найза көп тийип жетик алман кайран шер бу сугудун алдырбай толкуп келген Кытайга башына чалма салдырбай батырлыктан көргөзүп маңдайыман келгенин найза менен сойлотуп оң жагыман келгенин кылыч менен ойнотуп сол жагыман келгенин чокмор менен чабышып чокуданганын агызып арка жактан келгенин сырбараң менен бир ыратып жараткан деп акырып катуулап уруу салганда очогор менен коңгурбай ушу турган өзүмдү он жолу мелип атканда кара жанга күч келип так ошентип жатканда атаңдын көрүү дүнүйө алышып жатып Кытайга караңгы кирип калганда куудай бетүн көргөзбөй 8 күнүң аралап 80 жерден жара жеп бүткөн бойдун барысы кызыл аллаган болуп эки колум ошондо көтөрүлбөй шал болуп аманат жанга күч келип жалгыз болуп турганда жалгыздын иши жаман иш атаңдын көрүү дүнүйө жалгыздык жанга батканда көптөп Кытай жатканда ушул кезде мен өзүм бер түндүктү көздөй түйүлүп саралаң оозун бурганымын ушул кезде Кытайдан атаңдын көрүү дүйнө ушу турган жанымды аман алып калсам деп кыргызды көздөй катсам деп саралаң оозун бурганмын ушул кезде Кытайга жеткизбестен мен өзүм сараласаңга бир салып сыр найзамды колго алып катуулап качып калганмын ушул кезде караса ал окендин коңурбай алгара минип булкунтуп бурура тартып жулкунтуп бөрүтел найза колго алып аркаман саяң ал түшүп коңурбай кууп алганда жаңжалды катуу салганда алгара менен сарала катуулашып куушуп мын ошентип турганда эчембелес кыяны асып келген кезимде ушу турган сарадыр ошондо басып келген жеримде ал окенин коңурбай аркамдан жетип ошондо найзаны катуур деле найзаны катуур урганда аркаман сайып турганда белиме найза тийгенде белим кетип мекчейип көзүм кетип чекчейип деп оозум ачканда айланайын эр сыргак оозумдагы сырганжа кагышуу жерге түшүп кетели кетпегенде неттели айланайын эр сыргак ушул жердин ачып көр топурагын чачып көр деп ошентип ал экен кан сөздүн эмес сал демиң Алманбет минтип турганда мын ошондоң эр сыргак ат үстүнө мун ойлоп
адам белги сумдойлуп азиз кандын арамы ушу турганга аткандан кеткениң 12 жыл болсо качканын карасаң күндүз эмме түн болсо оозумдагы сырганжа кагушул жерге түштү деп арам өлгөн кутургур калп айтканын карачы дөшөнтү кайры сыргак көңүлдөнбөй туруп тур ат үстүнөн ошондо дүптегизе бир жерде найза менен сыргагың ошондо сайып туруп тур ошондо сыргагың сырнайза менен канжанын найын сайып туруп тур топурагын чачкылап как ошол жердин сыргак топурагын ачкылап мунун ошентип турганда кетмендей чымдың аңтарып сыргагың ачып турганда кара жердин топосун сырнайза менен сыргагың эми чачып турганда найзанын башы кылт этип канжанын учу жылт этип көрүнө түштү көзүнө мун ошону көргөндө ат үстүнөн сыргагың ыргып түштү түйүлүп мун ошо жерге келгенде ошо кезде сыргактын тизеси жерге бүгүлүп найзаны колгоң алыптыр кош колдоп кармап сыргагың топурагын чачкылап так ошол жердин ачкылап жерин чукуп турганда ошол кезде канжаны эми табып алыптыр алаканга салыптыр мынекей алма батыр деп алакең эңир сыргак канжаны сунуп калыптыр аң таң калып бер сыргак алмаңдын кылган ишине таңданып туруп тур азиз кандын Алмамбет кеткениң 12 жыл болсо качканын көрсөң каңгайдан күндүз эмме түн болсо так ушул жерге түшкөндө белгилеген алмаңдын эстүүлүгүн карачы дөп ошондо таң калып канжаны берип турганда ошол көздең алмаңа сырганжанды сунганда Алмамбет колгоң алыптыр ошол кезде канжага көзүн салып караса тамеки салган жерине топурак толуп калыптыр соро турган жерине карадат кирип калыптыр мунун ошону көргөндө Алмамбет батыр баш чайкап көзүнүн жашы кылгырып канжаны колгоң алыптыр камчынын сабына тарсылдатып ургулап канжаны кагып калыптыр оозуна толгон топурак мунун ошону чачкылап кыргы менен кыргылап тарткың менен тарткылап жойгу менен жойгулап ичине зымды салыптыр датын кырып алакең тердикке сүрүп канжаны тазалап минтип алыптыр ары тартып бүрүлөп озуна салып канжаны бери соруп бүрүлөп эми сыргак карачы деп ошентип сыргакка канжаны сунуп алакең берип турган кез экен мунун ошондо караса
алтындан қылған сырғанжа, қапталында аты бар, қатын тиктеп қараса, сырғанжа деген аты бар. Мұны ошоны көргенде көк жол батыр сырғақтың көзі түшіп қанжаға, чың қызығып тұрғанда мұны байқап алакең ер сырғаққа кеп айтат, сырғаға мұқшу деп айтат, менден қалған сырғанжа саға белек болсыншы, ойыным сырғақ алла қой, чөнтегіңе салла қой, алмамдан қалған қанжа деп керез қылып алып жүр, құржыныңа салып жүр, жоғытпай бағып алып жүр, деу шөнтеп сырғаққа қанжаны беріп алакең. Андан кейін екішер аттары миніп алышып, эми жолға салышып, бері қарай салғанда қудай бетін көргөзбө, күрпілдіктің сары су кіріп жатқан кез екен. Так ошо жерге барғанда күз арысыны қараса, имеріліп оң ағып, илимден қанша чоң ағып, тегереніп сол ағып, тегербенде чоң ағып, күргүтөп жатқан бұл сары су ағып жатқан кез екен. Батқақ болып ылайлап гүлдеп аққан сары су гүлдүр 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 деп үйде болған қара таш ағызып алып жүріп тұр. Қара ташты сары су гүлдүр өтіп ошондо ташын ташқан ұрғылап, су ташқан ұрынып, добушу құлақ тұндырат. Мұны ошондой сулсуну алмам бет менен ер сырғақ берге чүп алып тұр. Мұны ошондо қарасаң атаңның көрі дүниен қара талдың ұлы қара құл ошондан ғанаға барбаштайлы. Ошол кезде қараса қаталдың ұлы қара құл, қара мүшкіл мұнына бұл дүниеде сөз ашық, өлмө сайын көз ашық, жан қазандай башы бар, жатқан итте қашы бар, көзі көлдің ордындай, көрсе жанды сорғудай, мұрутының бір қылы майлаған балта савындай, озунан шыққан илебе селебенің қавындай, өзің көрген қара құл өртенген жайымына бұл, екі беті салаңдап, екі даңғы тойғандай, екі ендін мөріні, екі киші оңғандай, бұл чүңі бұқа беліндей, бұл құшқанды жегідей, кирпиги жалын чоқ болған, астындағы айғыры тимеле жадайы чубок толған, оқ өтпеген кемен тай киіп алған кез екен. Өзің көрген жол менен кирип қалған кез екен. Оқ жетпеген айғырда қаталдың ұлы қара құл миніп алған кез екен. Астындағы тор айғыр уыздығын кеміріп, басқанда жерді жеміріп, құлжадай көзі қызарып, арқардай мойның ұзарып, ментеп қалған кез екен. Үстіндегі қара құл өртенген жайымына бұл дүниеде сөз көз ашық, өлмө сайын сөз ашық, ажайып
айтып тан оқуған, атағын ұққан шочуған, ақылғадай қанзару күч, қатылған тығылған түз, аваңдың жайы момындай, атаңдың көрі дүние, құм борчону çalıp tır, ak kurcundun içinde, kum salınıp tügöngür, toraygırdın jonuna, kum artınıp alaptır, çıp koygundu toraygır, başынан ırıp ketem dep, büda жалым жететеп, kum salınıp alıptır, kum sargan batır qarrağul, alman bütün aldынан, ay baltasın baylanıp, uşul жерdi jaylanıp, aspan tonun aylanıp, ala kengdin aldынан, karşı çıgıp küygüngür, kampayıp çıgıp kalıptır, ala kengdi görgündü, kırgızdığın bil albay, kıyıtıp çolğu gir albay, burutuğun bil albay, burulup çolğu gir albay, kalmaktığın bil albay, kaşat menen jel albay, tanıy albay tügöngür, aң taң kalıp ошондо, almağa көздү салганда, жанындағы сыргақты абыдан байкап калганда, кош тогону күрөң ат, агада көзүн салыптыр, таный албай алмаңды, акылды көтүп алдырап, таный албай балдырап, эми минтип турганда, мына ошондоң алла кең, карагулду көргөндө, танып билип алганы, куарам өлгөн түйгөңгүр, баякы жылкы чыбашы карагул, өртөңгүрдүн өзү экен, карарган кара көз экен, жылкычы болго башы карагул, жылас пулго мына бул, эптеп кармап алсам деп, акыр такыр мүшкүлдү, арамгулдун башына, анан кейін салсам деп, алдындағы айғырды, тақчылбырдан алсам деп, түндегі доңыздың башын кесіп айланып, қанжыға çalsам деп, есебімін теп тапсам деп, күчігінде мен бассам деп, қырғыздың жолын ачуға, Қытайдың жолын чачуға, мын ойлонуп алла кең, шамдағай бұл жолсыз, қарағұлдың алдына, шартылдап кіріп барғанда, жақындатпай қарағұл, торайғыр розын тартқаны, кетеншік деп түйгөңгүр, алмаңды қарап көз салып, таный албай жатқанда, қалмақша сөйлеп қалдырап, қытайша қызық тілменен, алманбет сөйлеп балдырап, қома деп салам айтқаны, алектеп ушу тұрған қарағұл, ошондоң алғаны, алманбетке кеп салып, қытайша сөйлеп қыжылдап, айтып тұрды бұжылдап,
Baş teриңе қарасам, батырдың аны көзісің, қарарған қара көзісің, аш жол борыз той бечінде, марап тұрған сен кімсің, ушу тұрған қаққанға, азыр мүшкіл салуға, бечіндің ушул чоң шарын, азыр басып алуға, самап тұрған сен кімсің, менің дөңген сақшыны қарап тұрған сен кімсің, ушу тұрған бечінге қаптап қалың жол келсе, атаңның көріп бечіңде талқандай чалып алуға, ой қылып тұрған сен кімсің, деу шүнтіп алмаңа, қылыш қаққан қыныңдайд, қылтылдатпай шыныңдайд деп сөзді салғанда, ала кең тұрып дегеу айтат, геу айтқанда деу айтат. О абай қарағұл, жору көрсең жо болып, болбай қалған екенсің, қара көрсең қамалап, оңбой қалған екенсің, алдыңан адам жолықса, аманат жандан сен қорқып, чочуп қалған екенсің, ментип жүрсең ауығы, бір күні түпке жетерсің, менің жайым сұрасаң, жарым қалдың өзімін, қарарған қара көзімін, келгендердің оғып, түндік жақта қырғыздың, жанақы батыр банасы, қолы мұлы қол алып, қолдай аубай мол алып, қапқалу бежін шарына, атышмақ болып қол салып, келіп қалды деу оғып, келгендердің кеу оғып, тағы осындай деу оғып, атарытып жол чалып, бұруттанға баралуға, шекараға барғамын, қарал салып мен өзім, ошонданға бар мен алып, чалғанда жүрген өзімін, қарарған қара көзімін, мұны не сен айталысың, кел абығы қолың бер, учурашып қойолу, деу ошондың алла кең, қара қолға қол сұнса, айлық албай қара қол, қолым бербеймін абыл, жақындабай тұрыңыз, жалған бол, жаман бол, от мұныңыз, ол ағырақ тұрыңыз, оройлық бол, от мұныңыз, қош тоғының күреңі ат, бекер ұрық жал емес, бұл бейжіндік мал емес, құрғы саяң жалыңаз, салышқан жоғы болғымаш, тұяқтың түбі көп көк таш, қайсыл жердің бұданы, бетаңның көрдің үйе, кетмен тұяқ кең сору, бейжіндік мал емес, деу ошын түп кеп салып, арам өлген қара қол, қош тоғыны қарт күрең, күреңді сұрап тұрғана, бұқа мойын бұрасан, бұта кел бұта бойыңан келсе, бойдалбастан шұрағанын, будандық сыны бар екен. Çalgınga minse çarçabaz, oruqa minsen orubaz, azulsun söküp qarbaz, altay minsen arbaz, bulandıq sınını var eken, düşün tüp göz salıp, tarap dolday batırın, күреңді сұрап тұрғанда, андала кен кеу айтат, кеу айтқанда деу айтат, о абы қара құл, мұны несін айтасың, кечеген жылғынды батқалда, Qaтай менен қырғызың жаң-жаңдашып жатқанда, ошо тұрған бұруттан
Burut tegen jurutan oljogo түшкө мал экен ушу турган күрөңдү коштоп жүрүп детейин андан көрү жылкыңа азыр кошуп кетейин койгулаштан кутулсам андан кийин буданды анан алып кетейин деп ошентип алакең кош тогону күрөңдүн шыпырып алды жүгөнүн мына ошону көргөндө Каракулдай батырдын ошондон айласы жаман түгөндүң андан айла таап албай каталдын улуу Каракул сыргакка көзүн салыптыр сыргакты сурап калыптыр кош тогонуң жанакы көкшеби сундуң ат бинген кылы кайругун шар түйгөн түйпөгү жок найзалып жанына жаланма кылыч байланып батырдык сыны бар экен бул өңдөнгөн сумун ким билеги жоон таш жүрөк пилми чөлү бадирек балбандык жайы бар экен акылгады канзару күч катылганын кылган түз зардалдык жайы бар экен 21 илинип ушул быйыл жолдошуң келип калган чак экен жекени белге курчанчу жети түмөн кол келсе жеке кирип кол салчу батырдык жайы бар экен суңанын кайра тартпаган сум сайганын жазбаган өлүмдөн кайра тартпаган өткүрлүк жайы бар экен билеги жоон таш жүрөк балбандык жайы бар экен беттешкенин талкалап алгандык жайы бар экен бул чуңу бука белинде бул кушканын жегидей ирдик жайы бар экен ар беришти байкаган шердик жайы бар экен оңдалысы кең экен ойроту бузар шер экен солдалысы кең экен солонду бузар ер экен айдалысы кең экен аламда жок шер экен өлүмдөн кайда тартпаган бүркүттөй шаңшып кайтпаган берендик жайы бар экен атка жеңил тайга чак арубакта жолгосак чыканактап калбаган чырмети уйкуң албаган кырандык жайы бар экен убадага туручу жердик жайы бар экен бул өңдөнгөн сумун ким коштоп жүргөн мунун ким деп ошентип түгөнгөр сыргакты сурап турганда алакең туруп кеп айтат кеп айтканда деп айтат о абылгый Каракул жанымдагы жолдошум эмес жолборсум айткандыгыңдагы чын акылгады канзару күч катылганды кылган түз суңандан кайра тартпаган сум сайгандан жазбаган найзанын учун өгөгөн каптап келген жо болсо кыпкызыл канга бөлөгөн батырдыгы дагы чын беттешкенин талкалап алгандыгы дагы чын акылгады канзару күч катылганды кылган түз балбандыгы дагы чын атаңдын көрүү дүнүйө түн ичинде уктабас эрдик жайы дагы чын сырттандык жайы дагы чын мунун жөнүн сурасаң атасы тайдолусу энесиңди жаллабы оштаг ошондон туулган 12ге келгенде каканга салган чуулган сүйлөбөгөн дудук деп кулагың укпас муллук деп амунуна ушундай береке жаңдо мен
эмнени иш кылат сүйлөгөндү билбеген жаңда ийген жагыңдын түп коргонун түз кылган батырдыгы дагы чын мунун эсин айтасың деп ошентип аллакең кел абыйгый колуң бер учурашып коелу деп ошентип аллакең кара кулга кол сунуп эми минтип турганда каталдын улуу кара кул кара мүшкүл мына бул жакындатпай алмаңды чекти санап турганы сенин кылтакка сөзүң илинде кыргыздыгың билинде бутага сөзүң илинде бурутугуң билинде кашат менен желейин каканчындagaныма барып кабар берейин Кытайдан калдың кул алып жер жайнатып мол алып каптабанан келейин сенин дөңгөм ерендин билгичтигин көрөйүн андан кийин өзүңдүн жадыгөйүн көрөйүн деп ошентип кара кул бежинди көздөй бет алып торайгы розун бурганы токтолбостон кара кул ошондо бежинди көздөй бет алып Кытайга гана качып турганың мына ошондо караса атаңдын көрү дүнүйө кара кул кетти бежинге мына ошентип калганда алдындагы торайгыр олбуй солбуй камчы уруп оң тетире теминеп каталдын улуу кара кул кара мүшкүл мына бул кентунга кеттү кара кул качып калганда ояна алмаң бакырап алаканды тас коюп сыргак кел деп чакырап кара кул качты көрдүңбү чок табылгы жайлаган чоң аратын байлаган калдай улуң иреңге кангоң урбай береңге барып кабар салууга кагандан калдың кол алып колдай аябай молалап андан кийин келүүгө тагы көбүздөй батырдын жолун тозуп бул Кытай саазайын берүүгө кабарга кетти кара кул кентуңду көздөй бет алып кетти душман мына бул кокустан Кытай улукса түбүнөн бежин козголуп калың Кытай ошондо жер жайнаган мол болуп каптап Кытай бүт келсе ушу турган бежинден бирөө заман кайтпайбыз кыргызга аман тартпайбыз ал отоң аман көрбөйбүз атаңдын көрү сыргагым кара кулдай капырды ал кара кул батырды артынан жетип баралак сары изине чөп салып саргар тагып баралак ушу турган түйгөнгөр жолдон кармап алалак жол үстүнө сүйрөтүп курмандыкка чалалак башын кесип байланып канчыгага чалалак күчөгөндө мин басалык атыңдын көрү дүнүйө канын сууга ягызып кара жолго чачалак деп ошентип аллакең канеке кылган добулбас Күрсүлдө төңүрдө эле муңсу болот чугур муба күлдү сырнайза кара кулду карата камбул алмаң эргөк чал күркүрөтөсүн дейле муну ошондо караса манас бакырып манаста уран чакырып алакең үндү салды эле алдындагы сарала казык моюн тулпарга олбуй солбуй камчы уруп оң тетире теменеп катылап кууп алыптыр колундагы сырнайза коло жаба түкүрүп сырнайзаны колго алап камбыл алмаң эргөк чал кара кулдай капырды ал кара кул батырды катылап кууп алыптыр кудай бетин көргөзбө аябаган чоң жаңжал чууп кетип баратат кара кулдуң алакең айсаралаң ат менен кууп кетип баратат эрбелде белести арам өлгөн кутургур ашып кетип баратат алакеңе жеткизбей каталдын улуу кара кул качып кетип баратат муну ошентип турганда кудай бетин көргөзбөй эңке ишке киргенде кутургурдун айгыра узап кетет сакымдап тала түзгө келгенде алакеңдин сарала тамана жерге тарсылдап
Kara bulu tozduk gömök köydü karşılda. Talcibekte kuyruğun çatqa ayakka çapqıllak. Gökünün gökün zırgıtıp gölöktöy bolğun tuyaktı. Görünün jerge mılgıtıp aranda yozun açalap. Kanarıllaşak köbük jol boyuna çaçalap. Erek içip göjölüp üstündögü karagul. Atаңның көрүү дүнүйө тоор айгыр будандын. Эр кашына жөлөнүп качып калган кез экен. Эр белде белести өртөнгөн кутургур. Басып калган кез экен. Далайгы яс белести. Басып калган кез экен. Атаңның көрүү дүнүйө. Капка таштын оюна, кара сунун боюна жакын кирип барганда муну ошондон ала кең сырнайзаны колгалып калмак эр кашык деп ар жагыраак тайылса табарсыктын башык деп өйдөрөөк кайыса өң бөйрөктүн тушу деп тамай тийсе сырнайзам каталдын улуу карагул арам өлгөн мунабур оңбой турган ушуу деп алмамет найза койгондо акылга дыйкан зароо күч эр эмеспи карагул эбегесиз чын эттүү пер эмеспи карагул кулду кудай ат деме атаңдын көрүү дүнүйө турагыр мойнун кучактап ташыбөк салып айгырга эр токум үстүнө ташыбөк салып жатканда тоңкоюп калган кезинде ал экең найза койгондо аладан өтүп сырнайза көкүрөктө береки керчөңөттү жээктеп короюп өтүп сырнайза көрчөңөттүн аралап көкүрөктөн сырнайза ошондо чыгып калганда кудайбе түн көргөзбө муну ошондо береки тибе калып сырнайза калман алман кайран алман кайгырып атыңдын көрүү дүнүйө бармак тиштеп баш айкап батыр алман кергөк чал найзаны кайра тарт эле айланайын жараткан кулду мынча неге эр кылдың саскан кулгаң алдатып мени неге мынча кем кылдың айланайын кудурет кулдан мынча неге мени кем кылбай аманатың ала кой куржунуңа сала кой дебөсөн түп ала экен шамдагайы болжолсуз найзаны кайра тарт эле жумган көзүн ачылбай сынган найза тартылбай жаратканга жаланып чамдагайы болжолсуз кайран алман эргөк чал найзаны кайра тартыптыр кудайбе түн көргөзбө муну ошондо карагул өртөнүп кеткен мына бул алмамет сүрүн көргөндө качып калган кез экен өрт аяна келгенде ала кеңдин сарала кирип барат жакындап өрчүлөкен сарала жетмек болду такымдап кубулашып тар жолдун таргап чыгай кезеңдин жаңарыктын жаргыя жан баспастын чубама жакын кирип барганда кудайбе түн көргөзбө этек жеңи дирилдеп үстүндөгү астындагы тур айгыр учкан куштай дирилдеп качып калган кез экен эр белде белести аталдын улуу карагул басып калган кез экен маңдай жакты караса аспандын кара тоосу бар ал аспанда кара суу кара саат bir kara saat suuşul çıta geçü taş geçü alaken kangan maş geçü barganda Kuday betin görgözbö içi etinden sup koynök giygen alman emespi içki sırrın Kıtaydın bilgen alman emespi kengbejinde жүрgöndö eçen tünün geçen gün kart börüdö жерлерди жологан alman emespi eçen ile dayrana oşo кезден alaken tünü içinde gündüz da boylogan alman emespi alokenin zorgalça altı kuruttan düşürüp saygan alman emespi betteşe gelgen düşmandı algan alman emespi içi etinden sup koynök giygen alman emespi içki sırrın Kıtaydın bilgen alman emespi çata geçü taş geçü aloken ganga maş geçüge barganda kaspanan kara su girip kalan gezeken imerili boңagıp ilimden kança çoңagıp tegerenip solagıp tegermende çoңagıp güldür dep үйдөй болгон кара таш агызып алып жүрүп түр үстүнөн үйөрү жүрүп түр түлүү менен салагып тамыры менен багагып муну ментип турганда үстү көбүк буу болуп муну ошону көргөндө адамдын башы даң болуп муну ошентип туруп тур атаңдын көрүү дүнүйө үйдөй болгон таштарды күлдүрөтүп кара суу бири-бирине уруп тур көбүгүн чачып туруп тур муну ошону көргөндө жээк жагынан ал сууга бир кара 40 metre salsang boylobойт чуңкурунун ал сууга 40 акан салсаң бойлобойт бир кара саат суушул шыта кечүү таш кечүү алекең аңа маш кечүүгө барганда уңусу болоту чугуш ошо сырнайзаны көтөрдү
Каталдын улуга мыңдын алгара кул батырдын кемердин бер жак бетеде батаңдын көрүүнү ар жагыраак тайса оң бөлөктүн тушу деп таамай тийсе сырын айсам ушул оңдорбой турганын усу деп алнымытын айза койгондо Кудай бетин көргөзбө эки бирдер бир уржун бер жагынан эшилип боретин эминдиктин бияка такымдын учуу тешилип короюп чыкты сырнайза такымдан караган кетти агыраак окулдан ал кетти борунан караган агып бурады эй тулпар экен торайгыр каспанан кара суусунан о кайра тартпай чурады чып койгондун айгыры сурак узун жаны бар аркарда ярыш кергенде атаңдын күрүү дүнүйө куюшка менен басмайыл быт чыт болуп үзүлдү үстүндө кара кул ошондон өлчүдө гана көзү сүзүлдү арам өлгөн чочкону каталдын улу карагул кара мүшкүл мынабул ошол кезде капырды ал карагул батырды атаңдын көрүү торайгыр каспанан кара суусуна шыпырылтып сал деме Кудай бетин көргөзбө кул өзүң угуп көргөрчү жолдо калды карагул кайрылып пенде чыккысыз шордо калды карагул казылган калың момундай ордо калды карагул чымма чындап күйүнүп чымын жандан түңүлүп чылгы ичин өрт жалын көрмөк болду карагул ажалдан мурун момунтип өлмөк болду карагул атаңдын көрүү дүнүйө кара келбес капчалды көрмөк болду карагул ошол кезден ороңдоп каспанан кара суусунда эр токумун кучактап кулдун башы короктоп агып жүрөт сороктоп кулуң ментип турганда айдалаган асынган алекен канын сырбараң ойногондон очогор очундаганда жообузар атасынганда жарыктык айдалынын айнеги айгашкан жого салганда ар качандан бир качан аманатжандын эрмеги кармай калып ининен бараңдын колгоң алыптыр атаңдын күрүү дүнүйө кутудагы дарыны сырбараңдын оозуна курдегизе көмөрүп сырбараңдын өңөрүп кой башындай коргошун сырбараңдын оозуна колдуратаң урдеме кытай отук боорташ кырбыйып чок коюп сырбараңдын ошондо милтесинен от коюп мынашындан алакең мылтыкта колгоң алдеме каролго салып агулду алекең чыкалап тиктеп калдеме карагулду батарда машасын басып атарда мына ошондо карагул сырбараң огу тийгенде сууга чумкуп өлүп жатарда кара сууга батарда пулдугудай ат деме көрө калып алмаңдың атаңдын көрү карагул өрдөктөй чумкуп карагулуң ошондон өлгүрүң эле сууга кирип барып жатым суунун ортосун тилдеми өрдөктөй чумкуп түгөнгүр суунун түбүнө сүзүп чумкуп кирип ошондо суу түбүнө кирип үйдө болгон жекенин ошондо ортосунда камышка ошондо карагул барып чүмкөнүп гана барып жатым карагул ментеп турганда суу түбүнөн чыкпады өртөнүп кеткен карагул суу түбүндөн уктады муну ошону көргөндө кайран алман кайгырып карагулду таба албай кайран алман кайгырып бармак бараңды колгоң алыптыр сол ийиңе салыптыр бери карай салганда башысың акмак эмеспи барча журтта не жазык деп ошентип алакең карагулдан айрылып кайран алман кайгырып бери карай салыптыр муну ошондо караса сууну жектеп каратса калаңгытай какандын толгон экен жылкысы 9000 экен жылкычы жылкычыны караса ак чатыр тигип алыптыр арак ичип барысы кымызга тоюп канашып тамашаны салышып эсирип кебүрө кымызга тоюп кызышып чечинишип алыптыр ыжтанчан дамбалчан ак чатырдын ичинде асманга буту сырайып ментип уктап жатыптыр кызыкка ментип каныптыр муну ошентип жатканда кайран алман батырың канеке кылган добулбастың алакең добулбас деп бир коюп сырбараң менен бир атып баа бедин деп бакырып манашта буран чакырып сырга күндү салды эле түп көтөрө жылкысын калаңгытай какандын түгөл тийип алды эле Кудай бетин көргөзбө баякың айгырын коюп ак бычкан анык тулпар карт күрөң көкүлдү көккө сыргытып көнөктөй болгон туякты көрүнгөн жерге мыргытып аркардай мойнун көтөрүп арандай өзүң аш демең атаңдын көрүдүнүн оозунан чыккан ак көбөк ошондон жол боюна канаң эми чаң
temin kulандай kulak çapırıp Kuyunça jerde sapırrap, atаңның көрүү дүнүйө үйрү баштап алыптыр. Каканжыктын жылкысын ийинип карт күрөң, эми жолгоң алыптыр. Үйрү баштап ошондо айдап жолго салыптыр, кызыкты мыңтып кылыптыр. Муну ошондо караса камбараттуу корайгыр, каптал жактан куюлуп, томоголу тоорубе, тоо башынан суюлуп, туман учуп быргырап, жулкунун бары чуркурап, муну ошондо караса эңке ишке келгенде жыгылып калган жылкысы үстү-үстүнө түшүшүп, тайдын бары кырылып, аңкекке башы тыгылып, чаң обого созулуп, жерди каптап калыптыр. Чаң обого созулуп, жердин барын ошондо түмөн жылкы болуп калыптыр. Айгайдын алмаң салыптыр, какандыктын жылкысын сыргакты ийип алыптыр. Бери карай салганда Кудайбы түн көргөзбө, жылкынын дүбүртү жер айрылып дүңгүрөп, муну ошентип турганда атаңның дүнүйө ак чатырдын ичинде уктап жаткан жылкычы укурук колгон алашып, бирин-бири тааныбай, чаң ичинен көрө албай, башы көзгө салышып, бурут келдиң өлдүк деп, а дүйнө жүзүн көрдүк деп, чымачындап кыйнаптыр, чымын жанын кыйнаптыр, чынга канды ошондо кызык түшүп башына, мына ошентип ыйлаптыр. Байпагын кийип башына бөркүм деген мындан көп, чым кие албай дамбалына чаланып, аңкекке башы тыгылып, өкүрүп жаткан мындан көп, укурук колгон алышып, чаң ичинен тааныбай, бирин ошондо карсылдашып салышып, башы көзүң айрылып, өлдүк деген мындан көп, а дүйнө жүзүн ошондо көрдүк деген мындан көп. Атаңдын көрүү буруттай, бурут деген журуттай, келген экен эми деп, атаңдын көрүү бул бурут деген бул журут, катылып эми ушул каныңды чачмак болдуң эми деп, атаңдын көрүү манасы келген экен эми деп, кытаймен деп тургана, муну ошондо береки Азиз Хандын Алманбет айтып жүрөт сыргака, акыл берет чунака, башысың акмак эмеспи, барча журтта не жазык, айланайын не сыргак, акылыңан чатылба, чымачың каккан биздин жер, чын эле бежим биздин эл, ушул жутка катылба деп ошентип алакең айтып жүрөт сыргака, акыл берет чунака, жылкы тийген Алманбет, жылкы айдаган сыргак. Муну мындай таштайлы, баягы качып кеткен карт күрөң ошондон гана кабар баштайның. Ошол кезде караса каталдын улуу торук карагулдун торайгыр суудан чыкты шарп этип, алтын така күмүш мык төрт аякта жалтытып, баса түшүп жорголуп, куйлуктан суусу шорголуп, мына ментип алыптыр. Эки жагын карабай, караганга жарабай, адырмактуу белестен оттоп жүрөт кара торайгыр, карагулду таба албай, аңгырап кишенеп, жоктоп жүрөт торайгыр, кара суунун жээктен карагулду таба албай, жоктоп жүрөт торайгыр, карагулум көрүнсө эптеп курук салсам деп, ажыратып ал суудан минтип сууруп алсам деп, жоктоп жүрөт торайгыр. Муну ошондо караса карагулду таба албай, атаңдын көрүү торайгыр, айбанда болсо жаны бар, адамдан нестүү мал экен, карагулдан кайрылып, кайран торайгырын кайгырып, бери карай салды эле, адыр таш тон койгон эчен тоол өтүп, 20 суу кечип, муну ошондо караса чок табылгы жайлаган, чоң каратын байлаган, калдай улуу кара капырга, хан Коңурбай батырга барган экен торайгыр. Түн ортосу мезгилде бала кетти кабарды, айбанда болсо жаны бар, салган экен торайгыр. Ошол кезде Коңурбай атаңдын көрүү дүнүйө атагы журтка таң болуп, карага туган болуп, муну ошондо Коңурдун жолборсуң 15 төлдөп тур. Коңурбайдын алдында жолоп киши келбептир, келген алмаң аман калбаптыр. Атаңдын көрүү дүнүйө сөзүнөн катылган адамдын башын кесип Коңурбай тагы ошентип жайлаптыр. Карыга туган болуп, бүткү тайгадаң болуп турган экен Коңурбай. Атаңдын көрүү дүнүйө
çok табылғы жайлаптыр, çoң қаратты байлаптыр, ақ чатырды тігіптір, ақ чатырдың içinde 6 күнің 6 түн, алпы ұйқыны салаптыр, сұңған бұты тартылбай, жұмған көзің açılбай, қоңырбай ұқтап қалаптыр, мұны сонда қоңырдың, қоңырығы басылбай, сұңған бұты тартылбай, жұмған көзің açılбай, алпы ұйқыны салаптыр, мұны сонда қараса, қоңырбайдың чатырға, о түркігің алтын чатырға, түн ортосы мезгілде барған екен тұрайғыр, бала кетті қалбаны салған екен тұрайғыр, құландай құлақ жапырып, қара жердің қыртышын қазандай чымды қаңтарып, қоң төрөнің чатырға қой құлап сапырып, дүпілдетіп ұрғанда, жишаңғылып тұрғанда, чатырдың içi çaң болып, чақ челекке çaң болып, мұны шөнтіп тұрғанда, атыңның күрі дүние, осол кезде қоң төрі, қылымды білген зор төрі, осондодан ойғанбай, қатыла ұқтап жатқанда, қоңырықты мықтап кергенде, ұйқыны мықтап бергенде, мұны ошондо тұрайғыр, андадағы болбоду, ва чатырдың içine кире албай, чатырды барып, Torayğır ormuroğa salaптыр, оң жағын чатырды еми жөліп қалғанда, қас құрс етіп için чатырдың шырғыйы сынып кеткенде, Қоңырбай тұру ойғонып, оқчыландай толғонып, екі жағын қаранып, ач бөрүдө жаланып, оң жағына толғонып, қабыландай сомдонып, сол жағына толғонып, ач бөрүдө сомдонып, ұйқыдан көздің açıптыр, қоңырығы басылып, сұңған бұты тартылып, жұмған көзің açылып, Қоңырбай ойғонып алған кезеккен, атыңның күрі дүние, көккүбө тобунду салынып, көгала болот салынып, сыртқа шығып қараса, ажап қызық тамаша, Torayğırға қараса, жо сорусунун тияғы, жайық чалдым бияғы, чақ челекке қан болған, чақ челекке чаң болған, сорусунун арқасы, жулған қызыл қан болған, мұны соны көргенде, Қоңырбай башың жете албай, осындан қоңырдың, осыны бил албай башы ғана еме маң болғаны.